ата энем негизи көп аракет кылды, жарашып кеткиле депчи. Мен просто көп нерсени билгенден кийин жарашкым келген жок. Эгер мен деле бир тупой эмесмин го. Биринчи турмушум менен жашагым келет, жакшы көрдүм, базар жок. Кыйналдым мен деле. Просто көп нерселерди билген үчүн менде деле намыс бар. Эркекмин дегендей. Ошондо не хочу. Мен бюджеттин Аружанга жаңы рахмат айтам. И дегенде мен просто мен тойдон кийин кредитке батып калгам да, карызга батып калгам да. Карызды жаап отуруп эле кичине жолум болбой атты да. И потом алгандан кийин өзүмө суроо бердим да. Кыргызстан кичинекей болсо, эмне кылып жүрөсүң ичинде? Давай делай бир нерсе депчи, өзүм. Даже вот видишь, даже сен коюңда, катыңда кетип калат. Так что делай. Это нормально дедим, короче. Жамандаган бул кыз го дедим дагы. Өзүм колго алып туруп, потом пахать этип баштадым да. Колго алдыңыз өзүңүздү? Да. Потому что ошол нерсе мага бир айтам, өзүңүз деле айткам кийин. Рахмат сага депчи. Айтканбыз, биз андан кийин жолуктук да. Ошо сага айтып бердик го. Бул ошо эмеден кийин жолуктук, эмеде чет өлкөдө жолугуп калдык. Кытайда да аткансыз, э? Ошондо айттым, рахмат депчи. Анткени по-любому эркек болгондон кийин баары болот да. По-любому боло турган иш болот. Ойбай, мен мындай кылсам мындай болот деп кое беребиз, бирок по-любому бул Кудайдын буйругу го.